Так, эми ошондой эле алдына дагы бир чыгарабыз. Бул жерге div form group'ун өзү да керек. Так, div form group. Так, div. Так, div. И ошондой эле биз эми мунун ичине биз input'тан пайдаланабыз. Так, input. Input'ка биз input'тун ичине биз type'ка биз checkbox колдонобуз. Checkbox name rails и ошондой эле id колдонобуз. idге дагы rails. Так, эми биз буну input checkbox'ты колдоно алдык. Эми биз label дагы колдонобуз. Label'га азыркы эле колдонгон могул жерде id'ники rails, могул rails'ты ушул жака жазып алабыз. For го эми бул жерге rails деп жазып алабыз, чтобы так for rails. Бул бири-бирине окшош болуш керек. Бул div'тин ичинде input жатат. Input'та checkbox. Биз name'ге атын rails кылдык, id'ге дагы rails атына жазып алдык. Бул rails'ты биз эми label'ге туташтырып алдык. Бул бири-бирине туташ керек. Бул label'га эми for tag'де rails деп ачалдык. Так, эми биз бул жерге так, мисалы принимай условия ну и все этот использование. Ну, мен барына ушул сайттагы этот неме колдонгонго мен макулмун деген кнопка жазуу коюшубуз керек. Так, мен барына мен сайттын бардык жойт, биз кыргызча жасап өтө эле узун болуп кетет. Ошого жөн эле мен барына макулмун деп эле коелу, чтобы макулмун. Сиздер орусча жазсаңдар да болот, чтобы өзүңүздөр түшүнүктүү болушун. Мен барына макулмун. Так, сохранить этебиз и текшеребиз. Да, ушундай кнопка чыгат. Буну атын жазып келди, email жазса, телефон номерин жазса келип, мисалы мен нарындан тандадым да. Эгерде бул кнопканы койбой турган болсо, бул сайттан регистрациядан өтө албайт. Ушундай бири-бирине жанагы ID, rails, checkbox'ту улаганыбыз ушул болчу эле. Эми биз так, мен барына макулмун. Буну жоксо мен барына макул колдонгону деп койсок да болот, Так. Эми биз дагы бир нерсебиз калды. Биз эми кнопкабыз калды. Так, мында коелайлы. Болушун. Эми биз кнопка үчүн биз буну колдонбойбуз. Бул болгону өзүнүн div'ке гана колдонук. Эми биз бул жерге бир кнопка ачылайык. Биз кнопка ачыш үчүн так, buttonго так, даяр дейли. Жолсом, ну, готов. Ну, даяр болот да. Даяр. Жолсом даяр. Или готово. Ну, даяр да. Кыргызчасы. Даяр. Так. Бутон. Так, көрөлү. Скандет көрөлү. Вот. Уже мында кнопка чыгат. Мисалы, атын жазып келип туруп барына мен даярмын уже. Жолсом кандай саган баштоо кылса болобу или кандай. Эми өзүңүздөр түшүнүктүү болушун мен кыргызча эле жаздым да, ошого өзүңүздөр калган нерсени жазсаңдар болот. Болсом готово деп жазсаңдар болот. Эми биз бул болгону азыр орусча кыргызча кылып жазабыз. Ошого дайт үчүн эле готово деп жазып коеюнчу, сиздер даяр десеңдер да болот. Так. Так. Готово эмеспи? Так. Так, готово. Жөн эле даяр деп туруйчу. Пока что баары кыргызча болгонуна байланыштуу. Так. Даяр. Дейли да. Так, эми биз буга класс бере алабыз. Так, жок, биз класс бербейбиз бул жерге. Биз бул формга өтүш үчүн биз бул жерге type менен type менен
type менен биз submit. Бұл уже форм submit деп жазыш керек, чтобы біз егерде даярдап қойсақ, бұл автомат түрде базаға түшө турган кылып жазыш керек. Type и submit. Бұл уже бұл атрибут, бұл эле өзүнчө бир type. Эми биз button деп так button биз буга класс беребиз, класс жөн эле button деп койгон, что кыскартыш үчүн button. Так, type submit жазылдык. Так, эми биз буга стиль беребиз. Давайте бул жерге биз тагын комментарий калтырабыз. Комментарийга жөн эле button деп туралы. Так, точка button и fox и display блок. Display блок. Display блок и widget. Так, widget. Так, без, так, font size. Так, widget өз. Давайте мы оны колдондурайлы пока что. Select эле алып туруп колдонуп көрөлбөйлү. Так. Текшерип көрөбүз. 35 пиксель. Pageant. Так, widget. Так, bizde widget өз. Так, текшерип көрөлү, баштайм. Так. Так, эмнеге иштебеди? Сохранить этпели, по-моему. Да. Так, уже вот чарды даяр деп кнопка чыкты. Биз бул жерде так 8 пиксель берип алыпбыз. Биз бул жерде pageantке биз болгону бир эле жагы 8 эмес, болгону баары 10 эле болсун. Так, текшеребиз. 10 эле формада. Так, 10 болду. 158 эмес, 260 кылайлы, чтобы чоңураак болуш үчүн. Так, pageanттын кереги жок бизге пока что. Widget. Так, бизге border керек. Border 0. Эми, цвет, background color. Так. Давайте бир цветти тандап көрөлү. Давайте мону цветти тандап көрөлү. Background color одан кийин font family. Так, font family, insert деле колдонолу. Жана ошондой эле font size, edit неменин шрифтин чоңдугу 15 пиксель, баары бир болсо деле болот. Font size и ошондой эле цвети, color белый. Так, көрөлчү азыр. Ctrl-S. Ник уже даяр деп чыкты. Баары даяр. Ол ичиндеги шрифтин цветин өзгөрүшүн FF белый. Эми текшерип көрөбүз. Так, даяр. Эми бизге эмне жетпей атат? Биз азыр бул жерге кичине дагы өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Биз могул кнопка мисалы келгенде бул жерге бир өзүнчө бир цвет менен жолсом, жана биз могул жерге фокус берип атабыз. Вот уже могул ичиндеги артындагы цвет бар могул жерде. Биз жана фокус бергенбиз. Ошондой эле биз BTN-ге да фокус беребиз. Так, фокус жана фокус бергенбиз. Так, фокуска outline-да алып салабыз. Так, биз могул жерден адаштык. Так, биз не такой жазып койдук. Так, фокус. Так, outline. Так, outline-да 0 алып салабыз. Чтобы так, outline-да 0 алып салдык. Так, ошондой эле бизге азыр свет беришибиз негизи фокус эмес, по-моему, биз адаштык, фокус эмес. Биз так, hover менен жазышыбыз керек эле. Так, майли азыр жазабыз. Так, button hover. Hover'ga background color кылабыз кайра эле. Background color'да биз эми свет тандайбыз, кайра эле свет. Ctrl-E.
Ана молда свет таңдалып эле эми. Так, молда светтен так берип көрөлүк. Чуть-чуть мондор түшсүн, чтобы мышка тийгенде бир свет өзгөрүп туруш керек. Эми текшерип көрөбүз. Вот. Молдер келдик. Вот. Кнопка уже тийип атат, уже молдердеги свет бир өзүнчө светке келип жатат. Так, биз дагы ошондой эле курсорубузду дагы өзгөртүп салайлы. Так, курсорго pointer кылып салдык. Так, текшеребиз. Pointer болду. Вот. Удобный. Так. Font family берип алдык. Так, бутен фокусту дагы бердик. Эми биз ошондой эле бул жерде hover бутен фокус. Мынау өзү негизи азыр биз мисалы компьютерный версияда негизи тап бөлүмчөсү бар. Ошол тапта мисалы молда түшүргөнүбүздө молдан автоматтуу түрдө свет болушу үчүн биз могул жерде hoverге үтүр кылып туруп, так үтүр деле эмес, үтүр берип туруп эле, мисалы үтүр берип туруп эле бул жагына бутен фокусту улап койсок болот. Бул жер бул күнү тең берип жиберет. Азыр көрөбүз эми тап бөлүмчөсүндө. Вот, уже көрдүңүздөрбү? Эгерде аны бербейинсе, бул жерде свет жок эле. Бул биз азыр тап бөлүмчөбүздө дагы бул уже иштеп жатат. Так, ошондой дагы бирөөбүз калды. Бутен бизде активибиз калды, чтобы активнее болуш үчүн. Так, бутен актив и свет background color. Так, жөн эле. Так, background colorга да свет беребиз. И эми өтө эле мондой. Азыр биз мол свет берип атабыз. Өтө эле чёмный берели. Так. Background color. Окей. Эми иштеп көрөбүз. Вот, вообще классный. Так, ушуну менен достор, биздин регистрациябыз аяктады. Биз эми входко дагы беребиз. Андан кошумча класс. Так, бул жерде биз мен бул ушул сабактагы форманын, жосун бир папканын сиздерге видеонун алдына коюп коем, чтобы эгерде окшобой жатса, кодуңуздар ошону менен көрүп иштетип алсаңыздар болот. Бул жерде ысымыбызды жазып, сыр сөзүңүздү кайталаңыз, нарын, чөй, мен баарына макулмун. Сиздер өзүңүздөр мону болушунча кошсоңуздар болот. Болгону бул жерде өзүңүздөр бир сыра коддорду көрүп аласыздар. Көбүнчө diff'и бердик. Btn кичине көбүрөөк болду, эң көбүрөөк кол кармады. Калган оңой эле достор. Буну негизи көрөбүз кайдалап. Так, сыр сөзүн кайталаңыз. Даяр, уже автоматтуу түрдө формага жиберилет. Ушундай. Биз регистрациябызды толук бүттүк. Эми бизге мындайча айтканда просто жанагындай сайттарга киргенде автоматтуу түрдө кире турган барго, email поштасын и паролун жазып, кирүү бөлүмүн басып кирип кете берет алдына. Биз азыр ошондой бир бөлүм түзүп алабыз. Анын үчүн биз бул жакта бир көрүп алабыз. Мисалы биз азыр регистрация каттообуз бүттү. Биз регистрация каттоодон биз индекс ачып алдык, индекс HTML. Индекс HTML-га биз CSS туладык, Азыр биз логин HTML ачабыз. Ыңгайлуу болуш үчүн. Биз азыр ушул форма папканын ичине эле, ал жерге эле новый файл кылып туруп, биз азыр жок, биз нетте өчүп калды. Так, биз могул жерге эле login.html. Так, мен нетте жазып алдым. login.html. Да. login.html болду. Так, муну өчүп салабыз, бул кереги жок. Так, бул жерде биз эмнени көрүп турабыз? Бул жерде индекс HTML бар. Регистрация түзгөн, ал жакка CSS кошуп коелу. Так. Эми достор, биз азыр ушул индекс HTML-дагы бардык коддорду копирайт этип алабыз, чтобы убакыттан утуш үчүн. Эми биз логин HTML ачып алганыбызга ушул жака таштайбыз, автоматтуу түрдө ставить этебиз. Бул жерде регистрацияга биз кирүү деп жазып коебуз. Мен бул жерде үй таңбасы бар, мен үй таңбаны ачып. Так, кирүү. Так, кирүү.
Эми биз бул жерде эмнени калтырабыз? Форм бар. Биз бул жерде дифтерден могул ысымды алып салабыз. Бизге почта менен эле пароль калса болот. Так, бул жерде телефон номер дагы керек эмес. И ошондой эле сыр сөз калды. Так, бул жерде сыр сөздү кайталооңузду алабыз. Мен баарына макулмун. Даяр деген бөлүмдү калтырабыз. Эми сохранить этип туруп login.html болду. Вот көрүп турабыз. Эми биз бул жерден index.html'га могул жерге эле жазабыз. login.html. Окей. Вот. Уже азыркы бөлүмүбүз түздү. Чыкты. Кирүү, email дарегин жазат, сыр сөзүн жазат, болду автомат түрдө. Мында регистрация болгон адам болсо, автомат түрдө регистрация болуп кете берет. И вот регистрациядан өтөт. И вот так. Эми силерге тапшырма бере кетейин. Бул жерде сайттарга бир сыйра карайсыздар. Өзүңүздөр өзгөрүш киргизсеңиздер болот. Артындагы фонду өзгөртүп, цветин кааласаңыздар бир сүрөт койсоңуздар болот, билесиздер. Бул жерде мен силерге тапшырма берем. Мол input'ты кичине чоңойтобуз. Чоңойтуп туруп input'ты бул жерге регистрация же болбосо кыргызча каттоо деп ссылка калтырабыз. Ошол ссылканы мен бассам, автомат түрдө могул регистрацияга түшүп калышым керек. Регистрацияга. Ушундай. Регистрацияны деле алдына могул жерге бул жактан деле input'ты аз-маз чоңойтабыз. Биздин билебиз, бул жерге дагы чемол ортого мындай бир ссылка калтырабыз, чтобы автомат түрдө мен немеге өтүп кетиш үчүн. Мисалы мен регистрацияга кирдим, эсимден чыгып калды да. Мисалы мен уже менин логиним бар. Автомат түрдө могул жерде ссылканы бассам, автомат түрдө бул бетке өтүшүм керек. И бул жака жазып, өзүмдүн поштамды жазып туруп эле автомат түрдө бул жерге паролумду жазам и даяр дегенди басып, автоматтык түрдө сайтка катталамын. Ушундай тапшырма.